эле кинодон тышкары сериал тартпайлыбы деген идея пайда болуп калды. Анан кийин сценарийди тактап алып, жайында 1-жаңылбасам, жок 20-июнда 2019 жылы тартуу ишин баштайбыз деп датаны коюп, баардык командалар даяр болуп, локациянын баары чечилип, мына баштайбыз дегенде пандемия күчөп Кыргызстанда. Ошого байланыштуу тартылбай калган да. Анан кийин 2020 жылы Top Construction курулуш компаниясы менен Автандил байке менен директору жолугуп, сүйлөшүп, таанышып, ошол жерден сериалды айтып берсек эле, жактырып эле. Алар бизге колдойбуз, проект жакшы экен, жактырып, ушу бизди колдоп калышты да. Кыз деди. Болду тез. Мотор кетти, камера. Есть. 10-чу серия, 14-чу сцена, кадр 9 дубль. Начали. Биз Шерине сериалынын эмне үчүн Шерине деп атаганыбыздын себеби биринчиден Кыргызда азыркы учурда элдин арасында бул Шерине деген аябай бир мода болуп атат. Көп шеринелер бар туугандардын арасында, достордун арасында, классташтардын арасында. Анан ошол Шерине деген теманы алдык да. Кандай атасаң, ошондой кетет деген орустардын макалы бар го. Анан албетте сериалда 3 досунун ортосунда ойной турган Шерине бар. Ошондон улам анан Шерине деп чыккан да. Начали. Бирок бардык эле сериалдын маңызы такалып келип Шеринеге такалбайт. Ал жакта такыр башка маани болгону атын ушундай Шерине деп койгонбуз. Биринчи бул биздин проектибиз болду, сериал катары. Кээ бир жерлерибиз бар, эми косяктарыбыз, технический моментте эмелер да, бул катачылыктар. Бирок бара-бара анын баары түзөлөт деген ойдобуз. Социалдык көйгөйлөрдү дагы кошконго аракет кылдык. Гүлжигит Калыков менен Алтынай Эмилбекованын үй бүлөсүндө бардыгы бар. Бирок булардын проблемасы бул ошо жумушундагы көйгөйлөр ар кандай. Самат менен Айзадан колсо балалуу боло алышпайт. Ал эми меники менен Динаранын үй бүлөсү бул аракет кылат, көп жумуш иштейт, бирок негедир акчасы чогулбайт. Карызга ала берет, бирөөнүн топусун бирөөгө кийгизе берет дегендей. Ушундай 3 үй бүлөнү 3 ар кандай образда кылып жазганбыз да. Анан албетте биздин көрөрмандар комментарийде көбү жарымынан көбү реклама, анан мындай тигиндей деп жазышат. Чындыгында андай эмес. Болгон реклама ашып кетсе бир 2 мүнөт. Алар болбосо сериал болмок эмес. Анан кийин аябай көп деп жазгандарды мен бир байкадым. Биздин рекламадан башка YouTube өздөрү дагы рекламаларды кое берет экен. Москвада шундай экен, мен Москвадан көрдүм. Ал эми бизди болгону 2 мүнөтү рекламага кетет, ал эми калган 28 мүнөтү бул сериалга кетет. Барыңыздарга көңүлдүү көрүү каалайм. Шерине сериалы ушу менен бүттү. Лайктардан басып биздин каналга катталып коюңуздар. Биздин каналды колдоп турсаңыздар, бизден алдыда дагы сонун проекттер, сериалдар, кинолор күтүп турат. Байхан, Залкар. Бектен. О, мама. Алло, балам. Атаңды милициялар алып кетти. Бүгүнкү күндө дагы бир пешке биздин ордубузду алып атат. Андай качып кеткен акмактар сөзсүз жазасын алыш керек. Возможно, сен Айтбек экөөңдүн атаңар бир. Апама кантип калп айтып жүрдүңүз? Сен көп жүргөбө. Бул сага келес эмес. Андан көрөк Байханды карап ал. Строительная компания Top Construction. Приобретайте квартиры в новых домах по доступным ценам. Спешите приобрести элитные квартиры в новых домах в зеленом районе города.
Айтбек, Антбе балам, мен жаңылдым. Жаш кезде бары бола öğretken. Кейін сілерді іздеп барып таппай қойдым, балам. Іздегенің емне керегі бар? Таштап кеткенден кейін. Антбе, апаңмен сөйлештім. Ал meni geçirdi. Sen de beni geçir. Balam, apang da öyle. Al seni жақсы көреді. Açınında ben apangды жақсы көрчүм. Тоқтатшы. George, sen değil. Жазабыз. Хундар, байыркы 1000-жылдар аралыгындагы байыркы түрк элдеринин биздин заманга чейинки Дос кыйналып атса, "Хуне, деп кой отурасың ғой. Салам алейкум. Силер конспект жазып турган макулбу? Мен азыр. Конспект, мунун жашоодо пайдасы тийбейт, эркекче. Эмне телефонуңду албай атасың? Мен жумуштамын, иштеп атам. Эмне болуп атасың? Жумуштамын. Эде Байхан кармолуп кое бербей атышыптыр. Кимдер? Билбейм да, Айтбектер. Азыр туруп турчу, мен чыгам. Болчу, мен дагы кийинишим керек. Азыр. Көз қачан бірдей жашау көрдік. Сен мен бутылка теріп жоңайдың ба? Жей көзін аны ұрдап жедік бе? Апам екеуізді бағам деп инвалид болып қалды ба? Бізде күнә жоқ. Сенде күнә жоқ. Атаң да бар да. Егерде атам мамамды бойына бүтіріп таштап кетпегенде мұның бары болмақ емес, Байхан. Атабызда күнә бар. Шөкәк. Сен атаңда күнә бар. Мен сілерді сызға отырғызам. Қайырчы қылам. Коробканың үстінде бутылка теріп жашайсың, Байхан. Мен қандай жашау көрсем, сен де ошол жашаудан өтшің керек. Қараңғы болып атабы? Азыр қандай қараңғы болса, өмірің
Өмір бойы ушундай караңгы болот. Барып тур эле, түйрүп салбайлы. Алар эмне түйрүш жерин даярдап туруптурмун сага. Биз айылда барган мондайларды жестко сындырып салчубуз, эркекче. Аны деген айыл деп коет. Бул жер шаар. Шаарда жүрүп бирөө менен мушташа кете турган болсоң, көзүң көгөрүп, тишиң түшүп калганы менен гана чектелбестен, мойнуңа көп нерсе жүктөлүп калышы мүмкүн. Өлүп да калышың ыктымал. Мындайда акыл калчаш керек. Жет өлчөп бир кесиш керек. Эмне эле мандыраш болуп атасың? Бизден 2-3 эле жаш улуу экен го, барып тур эле эркекче белге кирип сайып берем. Башына секирип койгонго дугум жетпейби? Сен Хабиб боло бербе. Мен жок дегенде варианттарды айтып атам. Бүктөп мындай аныч. Дөңгөлөктү ичине салып, ал дөңгөлөктү тоолотуп, арматураны алып могу кулагынан тыгып, могу кулагынан чыгарып, чипалагын таш менен жанчам деп. Мен эле айтып бербеймби? Эмне болду сага? Сага эмне болду? Эмне болду, Залкар? Кой. Мага эч нерсе болгон жок. Сен кой. Кой дейм, Байканга туруп бере албайсыңбы, ошентип эле айтма. Арматураны кулакка тыгам дегенди жатталыш керек экен. Ай, Жиргалбай! Эмне? Мен тиги квартплата... Кайда квартплата? Досум өлгөн адам. Мейли, хорошо. Давай! Акча жокпу бираз? Жок. Эмкиде сала келиңиз. Урматтуу достор, ушул Шерине сериалыбыздын астында комментарий, каалоо тилектердин баарын окуп жатабыз. Командабыз менен сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ушундай сонун сериал тартканга бизге колдоо көрсөткөн, жардам берген Top Construction курулуш компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ушундай эле ушул компаниядан батир алууга чакырабыз. Эмнеге ал жакты алыш керек? Анткени ал жакта ыңгайлуу бар, жана жер астындагы паркинг, жана эң башкысы таза аба менен дем алып каласыздар. Ооба достор, баардыгыңыздарды күтөбүз. Биздин компанияда келип берме экөөбүзгө кошуна болуп жашаңыздар. Байханчик, родной. Сен телефонуң менен папашага чалып алайынчы, а то кечикти го. Сен эми байдын баласысың да, единица көп дегендей. Менде калбай калыптыр просто. Байхан чалып атат. Эмне кылайын? Алыңыз. Алло. Алло. Салам алейкум, папаша. Айтбек. Сизге негизи эле бала кереги жок окшойт, Байхан кайда? Жакшы элеби? Балага аябай переживать этет экенсиз. Жакшы эле. Отурат жанымда. Сүтүн берип, башын жаап койдум дегендей. Айтбек. Ачуланба. Сүйлөшөлү. Молодец, папаша. Айтбек, токтотолу. Жаман кыйналдың го. Айтбек. Сен да менин баламсың. Айтбек. Менин атам жок. Илгери таштап кеткен дейби, ушундай да, короче. Айтбек. Короче, сөз кыска. Документтерди даярдап өзүң тапшырасың. Кстати, алдыгы ментиңди жөн эле койчу. Өзүң кел дейт. Өзүңүз барган болбойт. Бул жерден биз документтерди алышыбыз керек. План захватты ойлоп таап, анан кийин операция өткөрөлү. Кармаш керек аны. Тургасы. Ошол операцияны жөн эле коелучу. Байхандай бир пландар менен ошол жакта отурат. Мен өзүм барайын. Мына бизнести өткөрөнгө даярмын. Айышта.
Ага ал бизнес кереги жок. Ал сиздерден өч алып атат. Дашев. Салам алейкум. Да, бұрышта документтер даяр болып қалды. Бүгін компания қолға өтеді, Дашев. Все. Залкарбек, эмне өтүнчүң бар менде? Биздин Шерне сериалыбыздын официалдуу партнеру Алхан компаниясына ыраазычылык билдиребиз дагы. Менин колбасаларымды сиздерге сунуштайм. Кандай менин колбасаларымды? Биз чыгарган колбасабызды сунуштайм. Таза жана даамдуу. Все, тоқта. Байхан. Қарач. Атауыз келді. Салам алейкум, папаша. Қарач. Досың да келді. Қандайсың, Жиқыбай? Жақсы, рахмат. Айтпай аз барысты қой өресің, құлағың армақ тұрады. Алып бар жанына. Байхан ушун менен кантип дос болуп жүрөсүң? Эми зато залкырга окшоп кете айткен жок, макулбу? Болду чей. Айтбек, сен койгон талаптардын бардыгын аткардым. Байханды кое бер. Аталык сезимдериң эми ойгоно баштадыбы? Антпек балам, мен жаңылдым. Жаш кезде баары боло берет экен. Кийин силерди издеп барып таппай койдум, балам. Издегенин эмне кереги бар? Таштап кеткенден кийин. Антпек, апаң менен сүйлөштүм. Ал мени кечирди. Sen de beni geçir. Balam, apаңды oyla. Al seni жақсы көрөт. Açınında men apаңды жақсы көрчүм. Тоқтотчы. Документтерди алып келдиң бе? Текшер. Тазабы? Балким бир үй биле болсок, бактылуу болот белек, ким билет?
ат салуға. Айтбек. Шеф, сіз негізі мен екі сөйлегендерді өте жақтырмаймын. Шеф, документтер даяр. Мен аны білем даяр екен. Демек сен мені алдап тұрсың да? Шеф, негізі... Тоқтат! Сен бұларды бошытым дегенден кейін не бошытпайсың, я? Мен сенімен қантып іштем, я? Ана бұлар ойлашып қой, что мені шүнтеп алдаса болады деп. Шеф, мен түсіндіріп берейін әзір. Сен түсіндіргені қой. Ойландың. Же бұлармен қаласың, же менімен кетесің. Ата. Айтбек. Апамды жақсы қара. Айтбек. Айтбек. Заке, сен ошо күні қаяқтан пайда болып қалдың? Мен ошоны сұрайын деп ұмытып қалам мен. Жаңа Куртойбек екен. Ал Куртойбекке мага қарыз болчу да акча. Мен досумдун компаниясын бирөөлөр тартып алган атышат. Досумду болсо алып кетишти. Ал, эмне деген компания екен? Образовательный центр. Ну, аны ешкім тартууга ешкандай укугу жок. Ал деген сатыкта турат да, мыйзам чегинде. Жок, андай эмес. Ал компанияны Айтбек деген бала тартып алган. Айтбек. Непорядочный жигит көрүнөт. Ал Айтбек мага ошол компанияны мага сатам деп жүрбөйбү? Ошондо мен эмне кылышым керек? Мен ал фирманы, компанияны албай эле коеюн анда. Бул сенин өтүнүчүң да? Мен өтүнүчүм ошо Айтбектин колундагы досумду чыгарып берсеңиз жакшы болот эле. Койчу, сагабы? Ооба. Эмне болуп? Анын кызына балдар тийишип атканда мен болушуп койгом да. Ал менде студентка кыз. Залкари, ошого баратканда мени алып алсаң болмок. Мен таанышып, акча-бакча керек болгонун алыпчы. Жакшы, дагы бир аз каршы жок беле? Жак. Бирек иш бар да, брат, бүтүрүп алганга. Жок, вообще жок, бир аз. Бирок Закем, рахмат сага. Выручил. А так мен деле бар болчумун ал жакта. Досум, сага да рахмат, сени унутпайм. Иштеке эмес. Жигиттер,
биздин кухняны өрттөп салган жоксуңарбы? Жок. Бар отура берсиң майрамыңда. Баспасыңар, жүрбөйсүңөр. Силер куттабыз. Отура бериз, барганбыз. Болду. Кой жигиттер. Баралы бүгүн айымдардын майрамы да. Барып куттуктайлы. Даярсыңар? Даярбыз. Неме? Заки, биз биринчи мен азыр барып фанфар берем. Анан бул чыгып куттуктайт, анан сен кире. Жакшы. Жана сүйлөшкөндө. Сен Жакындарга өзгөчө маанай тартуулап, сый көрсөткүңүз келеби? Анда даамдуу тамак аштын, жагымдуу атмосферанын ордосу болгон Байгазан Реста чайканасы сизге бул мүмкүнчүлүктү тартуулайт. Мыкты колоритте жасалган бөлмөлөр, караоке залдар, бий аянтчасы, жогорку квалификациялуу ашпозчулар, тейлөөнүн мыкты үлгүсүн көрсөткөн кызматкерлер ар дайым сиздердин кызматта. Ташкордо, козу гриль, сый кабырга, лобстер, кабырга плов, стейктин 10дон ашык түрлөрү жана башка чүйгүн тамактар күтөт. Дарегибиз Касмалы Байалинов 131. Байланыш телефону 0505 88 44 88. Даамдуу тамактардын ордосу Байгазан. Биздин сюрпризибиз бар, кана? Рахмат. Бүгүнкү Татнакай айымдарыбыздын майрамынын урматына карата Кыргыз Республикасына эмгеги тилекке каршы сиңбей калган Байхан Аманович Рапельмеш. Кайра менбе? Анда турбай. Рахмат. Буюрса ушул эл аралык айымдар майрамынын урматына биздин сулуу жубайларыбыз каткарып койгондой бир чыгармам бар эле. Акыркы строчкаларымда кадимкидей башым айланып кускум келип кетти. Эмнеге? Билбейм. Кандайсың? Дагы бир сюрприз. Мен өзүм терип келдим. Мэрияныкын. Мен жакшындай да. Биздин айымдарыбызды куттуктайбыз, Байхан, Эң туура. Чынында кыздар силерди аябай жакшы көрөбүз. Сиздин байрамыңыз силер бар, биз бар. Биз бар. Акча бар, урсаңар топ дегенде, Биз бар, силер бар. Куттуктайбыз, Куттуктайбыз. Кет. Мен гүл деле бере албайм. Албырыңар кут болсун. Ден соолукта болгула. Аурасы бир сонун квартира экен. Эми светтиңердин баарын убагында төлөп тургула. Жок, аракет кылабыз. Өзүң үйүң болсо соң экен да барыч. Жакшы экен, Шенебиз кут болсун, туугандары.